Жай мезгили. Кале шаары. Анын кумдуу жээктеринде саякатчылар көп болот. Арасында мигранттар да бар. Алекс Ирандан болот. Ал Англис каналын кесип өтүүгө аракет кылган мигранттардын бири. Анын жылмаюусунун артында эмне кылуу керектиги тууралуу кооптонуу болууда. Эгер аткезчилер мени деңизге ыргытып жиберишсе, эмне болот деп корком. Алекс сууда сүзө албайт. Ал суудан коркконуна карабай, аткезчилердин жардамында Англис каналын сүзүп өтүүнү көздөп атат. Каналды кесип өтүүгө $3000 жакын акча кетет, бирок бир маанилүү нерсе жетишпейт. Сапаттуусу керек, ар кандай учур болушу мүмкүн. Алекс деңизден сүзүп өтөм деп бүтүндөй үй бүлөлөр чөгүп кеткен окуяларды уккан. Мен даярмын, Кудай гана өмүрүмдү сактай алат. Ошондой болсо да бул нерсе керек. Акчасын төлөдүм. Мени алып кетүүчү кишилер бүгүн түнү Калеге келишет. Мен корона беткап кийген качкынмын. Алекс алар менен байланышканга чейин бир нече күн өтүп, планы ишке ашпай калды. Биз тарапка келаткан толкундарды жана аткезчилерди көрүп, алар бизди бул кайык менен өлүмгө жөнөтүп жатабы деп ойлодум. Мен жана дагы 3-4 киши биригип аларга жок, биз барбайбыз. Биз кайтабыз деп айттык. Алекстин ошол түнү аткезчилер менен сүйлөшкөнүн угуп, ал канчалык кооптуу экенин билсе болот. Полиция же кимдир бирөө мени кармап кетеби, же деңиздин ортосунда өлүп каламбы деп коркуп жатам. Эмне үчүн кетпей калдыңыз? Кайык бош кетти да. Эртең өкүнүп каласыз. Мына азыр да өкүнүп жатасыз. Алекс учурда үмүтсүз абалда. Анын аткезчилерге акыркы бир жолу төлөгөнгө гана акчасы калган. Ал бул анын жакшы жашоого болгон соңку үмүтү экенин билет. Ирак-Иран согушу учурунда мен Иранда диктатордук режим алдында жашадым. Ошондуктан бул деңизди 2-3 саат сүзүп өтүү маселе деле эмес. Көп убакыттан кийин Алекске телефон чалышты. Бүгүнкү түн ал үчүн Кале шаарындагы соңку түн болот. Бул ирет Алекс биз менен бир нече аптадан кийин байланышты. Ал Каледен бир топ алыс жердеги Франциянын бир айылынан байланышты. Биз дээрлик чөгүп кете жаздадык. Ал кишилерге акчамды бергениме өкүнөм. Мындай жол жакшы эмес экен. Диктатордон качып, дагы башка диктатордун колуна түшөсүң. Тагыраак айтканда, ошол аткезчилер криминалдар. Каледе бир жыл болуп, 2 жолку ийгиликсиз аракетинен кийин Алекс өмүрүн тобокелге салууга даяр эместигин туйду. Баш пайнек сурап кайрылгам, ошону күтүп жатам. Ал Францияда калууну чечти. Бул жерде жашоодогу көз ирмемдер калган. Стресске кабылган көз ирмемдер. Жашоо ушундай.